Кара Суу районунун мурдагы Нариман, азыркы Манас айыл өкмөтүнүн тургундарынан да бир топ каттар келип түштү эле. Аларды атап кете турган болсок, ошол эле Манас айыл өкмөтүндөгү Осмон айылында номер 76 Эркин Кыргызстан орто мектебин эскирип, бүгүнкү күндө жаңы салуу же болбосо капиталдык ремонтко муктаж болуп турат. Ошондой эле көйгөй Беш Бойнок айылында бала бакча, Күрөңкал айылында спорт комплекс, ошондой бир топ көйгөйлүү маселелер. Жана ошондой эле Ала Тоо айыл өкмөтүнөн дагы бир топ кайрылуулар болгон. Ал кайрылууларда Ала Тоо айыл өкмөтүндө эң эскилиги жеткен Гагарин атындагы мектеп бар. Ал өзү 700 орунга ылайыкташтырып салынган. Бүгүнкү күндө 2000 окуучу иштеп атат. 1962 жылы курулган. Эми бир топ убакыт өткөндүктөн кийинки жылкы бюджетке ушул титулдар тизмесине ушул мектепти дагы киргизсек жакшы болот. Ошондой эле Ала Тоо айыл өкмөтүнүн Кашкар Кыштак, Мөнөк, Тажик Маали айылдарында таза суу көйгөйү өтө көйгөйлүү маселе болуп атат. Аны дагы ушул суу чарба башкармалыгына жеткизип, хотя ошол жерден скважиналарды бир чыгарсак жакшы болот. Урматтуу Жылдыз Эсенбековна, ошол протоколдук тапшырма берип койсок. Рахмат чоң. Алишер Абибуллаевич, айтылган көйгөйлөр боюнча протоколдук тапшырма берилсин. Бакасов Улан Болотбекович, сөз